Bugün az aşağı. Bir kıdırıp çıkalı. Cöğler basalım mı? Cöğe basalım mı? Sadık Nurhojovic, bir de 2018 yılı Akademi Nauk'un Botsat Smirnov деген проект örgütünden katılıyoruz. Eskizli proyekti, fakat proyekti. Bizde berjak 2 ökten turut, özümüzde batırak ötesi ötüyor. Berjakta 45 hektar, Natyarı 105 hektar. Geçen yılda kıdırıp çıktık. Demi, inженерный сеттер, коммуникация, скважина, жолдору, қатынай группалары, көре тұрамындай галереялар бар таралған. Олар мынау қатынай группа. Негізінде ойлар жақсы, идея жақсы, бірақ бұл көпке чейин ишке ашпай келгенде біз былтырдағы өзіңіз білесіз, Акылбек Үсенбековичтің тапшырмасы менен барып Академия Науктың президенті менен жылына эле берди өртчү эле болгон 12 киши бар экен. 150 гектарды караш кыйын да. Же болбосо Академия Наука жардам берип, же болбосо бир башка жолдору менен пожарниктер берсе көп чыгат. Эми 150 гектарды караш оңой эмес да. Идея жакшы, ошондо ишке ашпай келгенде. Аны эми кече күнү биз менен Акылбек Үсенбековичтер болдук, мурдагы эле. Жаңы президент менен жаңы көз карашы менен. Анан кийин принципе бул киши өзү айтат да, ошо Акылбек Үсенбекович сүйлөшөт. Унчаны караш чын эле кыйын. Могу жердеги микрорайондордогу бир инсталлятордун жери болуш керек, наукада болуш керек деди, сөзсүз. Ошо науканы көргөнгө да эл кириш керек да берди. Анан ошондой эми мындай биз мына 3 күн болду. Могу жерде техникалар иштеп атат. 82 машина могу жерден мусор чыгат. Берди эле бул 2 гектар жери. Анан азыр өзүбүз басып. Azır biz hayırda turabız? Hayırda turabız azır. Nerede turabız? Mojerda turabız mı? Mojerda turabız. Azır öyle doğru gidiyoruz. Ama ошол менен да өзүңүз кирип карап көрсөңүздөр, анан бул эми эскизный вариант эле жакшы. Бул Смирнов деген өзү жакшы архитектор. Академия Наук USAID аркылуу акчасын төлөп берип заказчик болуп 2018-тен бери ушул маселе тактап чечилбей келген. Бул эскиз 2018-жылы кылып алынган. Новожер Накумбаев көчөсү. Новый корпус казная группа 2 этаж. Новожерде поплав. Бул амфитеатр. Бул батыш жагында болот. Бул 1 этаж. Бул жерде ачык зал болот. Бул жерде көп коомдук иш-чараларды өткөрсө болот. Коомчулукка да ылайыкталган. Бул борбордук паркер. Мына бул эмен аркасында эстеликтин аркасында бул фонтан. Новый жерден киргенде ушул жерден көп маалыматтарда эс алуучулар үчүн. Бул болсо атайын окуучуларга, студенттерге ылайыкталган, коомдук иш-чараларга ылайыкталган ачык асман алдындагы чатыр. Новый үстүнкү планы көрсөтүп атат, бул капталдан көрсөтүп атат. Новый жердеги негизи бул жерде бизде 38 жыл ушулганбыз. 6000ден ашык коллекциялык фонд бар. 100 миңге жакын даана өсүмдүктөрүбүз бар. Бул жердин моундай акыбалга келип калган бул 30 жылдан бери толук каржылоо болбогонун эсебинен. Бул долбоор 2018-жылы биздин кызматкерлердин жана эксперттер келген, Англиядан, Россиядан, Америкадан эксперттер келип туруп, ошолордун сунушу менен бул жерде эмне болуш керек, кандай болуш керек баардыгын пландаштырганбыз. Булар эми бул эскиз чын эле могу кругтардын баардыгысы бул гол жол деп жатат. Бирок негизи Хорошо, бул түшүнүктүү. Силердин аткарган ишиңер, наука, Академия Наукунун аткарган иши. Биринчи максаты бул интродукция. Чет өлкөлүк өсүмдүктөрдү Кыргызстанга бизге ушул ботаникалык бакка алып келип туруп, биз адаптация кылабыз. Анан ал бизге көнгөндөн кийин биз Кыргызстанга сунуштайбыз. Жүрүшүлөр басалы. Берки, тылдый жакта жана көркүдө дагы бар, Биринчи 18-жылы Канча гектар? Ал жерде 20 гектар. 22 гектар. Ал жерде жана тропик өсүмдүктөрдүн коллекциялык оранжерея бар. Анан дендрарий корубуз бар. Ал жерде ошол кызылкитепке кирген, репродукция болгон, эндемиктик, сейректердеги өсүмдүктөрдүн көбү байкоо, адаптация кылуу иштери болот. Оранжерея, көркүдөгү оранжерея, ремонттан кийинчиси. Биздин өсүмдүктөрүбүз
Анда реестр жазып койгонбуз. Ушул жерде өстүрөбүз. Ушул жерден анан ылдый жактан Ооба, ушул жерде өстүрүлгөн баардык өсүмдүктөр түрдөрүнө койдук. Мындай рекомендацияларыбыз бар. Бул жерде биз Бишкек шаардын мисалы жашылдандырууга ылайыкталган өсүмдүктөр бизнеси мелезден өсүмү. Бул 5 жылда бир чыгып турат. Мына бул 22 жыл жаңы чыкканын жаңы басмага беребиз. Анан бул селекциялык сорттор, биздин ушул биз болсата чыккан селекциялык сорттор, мындай мамлекеттик реестр чыгат, бул жерде биздин сорттор катталган. Буну могу кызыл менен сызгандар баардыгы ушул бизден чыккан сорттор. Бул жерде авторскалары, ошол бизден чыккан сорттордун авторскалары. Андан тышкары мына бул жерде көрсөтүлгөн экономикалык пайдалуулугу дагы. Мисалы 1 гектар жерге ушул бизден чыккан сортту тиксе, фермер канча пайда алат. Аны экономикалык баалуулугу менен кошуп чыгарабыз. Анан былтыр биз конкурска катышып, мамлекеттик конкурска катышып, мындай знак качества получили. Именно вот по селекционным достижениям. Новый кустарник, бул светина красная деген. Бул дагы убагында 60-жылдары Кыргызстанга алып келинген. Эмне үчүн бул бердим, боцатынын басып кетти. Анткени бул аябай живучий экен да. Бат өсүп тамыры менен дагы эмете берет. Ооба, тамыры менен. Бул дагы кайрадан келсе ошол жерин тамырлап кете берет экен. Жалпы примерно ошол баарын проекттегидей ойдогудагы жасап коюш үчүн канча акча каражат кетет экен? Проектировщиктердин айтымы боюнча $45 миллион деген. Анын ичине мына жана объекттерди көрдүк го, ушул ар бир объекттин өзүнчө проектин түзүш керек. Анан кийин гана реализация кылыш керек. Бирок азыр биз бул жерге дагы жакка жасап койбойбуз. Проектисинде комплекстүү сугаруу, бул жерде ачыгы да бар, арык менен капельный полив, дождевание баардык комплекстүү каралган. Анан скважина бул жерде дагы 2016 жылы калышкандан кийин 2262 метрден, анткени бизде одун тегине туруп атабызда. Анан аны иштетиш үчүн это электроэнергия дагы кошумча чыгымдар болот. Ушул жасап берели паркты. Бирок академияны алып деле кала бериш керек булчу. Эч кандай алып кетебиз, анан мындай кылабыз дебеш керек да. Булар ишин уланта бериш керек. Только жанагыдай кылып, сонун кылып парк кылып жасап берип, өзүлөрүнө түшкөн акча ичинен жана майда чүйдө жана коммерческий жерлерине түшкөн акча менен өзүлөрүн багып кете бериш керек да. 1 гектарга мисалы 2ден эмес, керек болсо 3дөн алганга мүмкүнчүлүктөр болуш керек да. Тазалап турганга бөлүп берип мисалы 1 гектардан 3дөн, 2ден 3дөн, 4дөн киши кылып түшүп турса булардын өзүлөрүнө. Ошондон неме кылат да. Биз жөн гана жардам беришибиз керек да, сиз өкүлүбүз. Буларга бүт порядокко келтирип беришибиз керек. Анан өзүлөрү ишин дальше аткара бериш керек функциясын. Түшкөн кыйынын менен жаным. Биринчи бирөөнү баштайлы, биринчи тиги ылдый жагын карап көрөлү, аякты мындай парк кылып, элдер кирип чыгып тургандай кылып свободно. Анан бир мындай хотя бы кичинекей коммерческий жерлерин кылып бериш керек да. А то бюджеттен эле бере бербейсиң да, бюджеттен чыдабайсың да карабашчы. Биз да ошону суранып атабыз да, биз өстөйлөй эле болгону киши жумушчулар менен каржыны чечилсе, биз айтып атпайбызбы? Биз мындай кылалы. 20 гектарын ылдый жактагыны биринчи жасап келели. Ал оңойраак экен, азыраак экен. Ошону жасап, булардын өзлөрүнө берели. Анан дальше иштетишин көрөлү. Эгерде иштете албаса, алып коюш 5 секундтан. Иштете албаса эсле. Түшкөн акчасынын баарын коррупцион методун жей берсе, анан иштете албай мусор болуп жатса, анда көрүнүп турат да баары тең. Неме норма боюнча 1 гектарда 2 киши иштеш керек деп атасыз, 2 киши. Өзлөрү алат, 20 гектарга алат, мисалы 40 киши алат экен ошондо. Бияктан академиядан алыш маселе эмес да, биякта мындай эл кирип чыкты. Мен ошону айтып атпаймынбы? Парк болуп кичине түн ичинде жаркырап светтер күйүп туруш керек. Күндүз барып отуруп алып окуш керек студенттер мисалы. Анан эс алып басыш керек, мындай тротуарлар болуш керек да. Брусчатка бастырабызбы, же мындай неме кылабыз ошону.